Ал өмүрүндө биринчи жолу кызы үчүн коркуп кетти. Ал кызынын жүзүн үңүлө тиктеп отурду. Кызы керебетте эч бир сезимсиз шыпты тиктеп жатты. Сакина деп акырын чакырды. Кызы акырын башын атасы тарапка бурду да: "Атаке, баары жакшы. Мен Аллахтын жазган тагдырына ыраазымын. Мен сиздин бардык тандооңузга макулмун. Сиздики чын. Сүйүү деген эмне? Адамдар ансыз деле жашап жатышат. Мен аны унутуп коем. Убакытта арылайт", деп катуу чарчаган адамдай көзүн жумду. Анын сүйлөгөнгө дарамети калбай калган эле. Атасы аялын карады. Аялы болсо: "Туура деп ойлогонуңду кыл. Абал сенин колуңда" дегенсип ийинин куушурду. Сакина акырын ордунан турду да алсыздыктан чайпала басып ашканага жөнөдү. Ал 40 мүнөт мурда даярдаган тамагын 2 табакка атасы менен апасы үчүн салып, калганын идиши менен баштыкка салды. "Саид, алып барып бер. Ал жактан экөөң чогуу тамактанасыңар. Иншаллах", деди. Саид андан баштыкты алды да кубаду менен эшикти көздөй жөнөдү. "Сакина, тамак жечи", деп апасы акырын өтүндү. Ал каалоосуз кашыкты алды да табакты чукулады. Бирок жүрөгү айланып кетип, кашыкты койду да жүзүн басты. "Кечириңиз апа, бирок чынында жегим келген жок". Сакинанын атасы иш бөлмөсүндөгү столунда ойлуу отурду. Столунун тартмасын ачып, андан күмүш рамкадагы сүрөттү алып чыкты. Сүрөттө асмандай көгүлтүр көздөрү менен кара жолукчан кызы аны карап турган. Бул сүрөт 1 жыл мурда тартылган эле. Азыр мунун бул бактылуу жылмаюусу кайда калды деп күйүт менен ойлоду ал. Балким чынында эле ал абалга туура эмес баа берген окшойт. Ал ушул абалда дагы жарым сааттай отурду да сүрөттү рамкадан чыгарып төш чөнтөгүнө салды да үйүнөн чыкты. Эшиктин коңгуроосу кагылды. Шукри окуп отурган китебинен алаксыды. Азыр ал кезектеги брошюраны бүтүрүп жаткан эле. Ал эшикке келип, аны ачты. Босогодо узун бойлуу, чачына каралаган, сур көйнөкчөн адам турган. Шукри жакындан тааныбаса да, бул Сакинанын атасы экенин түшүндү. "Кош келиңиз, өтүңүз", деп мыймандостук менен өтүндү. Сакинанын атасы Шукринин арык, бирок тарамыштуу колдорун эрксизден карады. Шукри ага ачык турган китепкананын эшигине нускады. Чексиз деңиздей көп көрүнгөн шарияттык китептерди көргөндө Сакинанын атасында Сакинаныкыдай эле кубаныч жана суктануу сезими арбады. Бул бөлмөдө сыртта калган жалган боз дүйнө бүтүп, кайталангыс, кооз, таза диндин, нурдун, илимдин жана Аллахка ибадаттын дүйнөсү башталып жаткандай эле. Сакинанын атасы Шукри сунуш кылган орундукка отурганда, Шукри менен көз караштары чагылыша түштү. Шукри аны ачык, жалооруган, боорукер жана бир аз кайгылуу көздөрү менен карап турган. Бирок жүзүндө жылмаюу бар эле. "Жигит, сен үйлөнүү тууралуу ойлогон жок белең?" деп ойлорун бир жерге чогултуп, Сакинанын атасы суроо узатты. Шукринин капкара көздөрүндө таң калуу пайда болду. Анын жүзүн кайгылуу жылмаюу аралады да: "Мен кантип үйлөнөм, байке?" деп инвалиддик арабасын көрсөттү. Чөнтөгүндө бир тыйын акчасы жок, буттары баспаган жигиттин кимге кереги бар? Сакинанын атасы ошол маалда 1 жыл мурда кызынын "Азыр ыймандын баасы абдан арзан болуп калыптыр, атаке" дегенин эстеп кетти. Ал үшкүрүндү да Шукрини карады. "Эгерде мен сага дүйнөдө ушундай бир кыз бар, аны сага деген сүйүүсү чөлдүн шамалындай кууратканын, сен өзүң басасыңбы же араба менен жүрөсүңбү, ага карабастан өмүрүн сени менен өткөрсөм деген ниетте экен десемчи?"
Шукри аны унчукпастан карап турду. Сакинанын атасы чөнтөгүнөн сүрөттү чыгарды да Шукриге сунду. Ал сүрөттү алып, андагы кызды карады да «Субханаллах» деп акырын шыбырап, сүрөттү кайра сунду. Сакинанын атасы эрксиз жылмайды. Анын кызы сейрек кездешчү, сулуулардан экенин өзү да билет эле. Шукри көпкө чейин унчукпай ойлонуп отурду. Ал баарын толук билбесе да, сөз ким тууралуу болуп жатканын түшүндү. Ал Сакинанын көйнөктү көкүрөгүнө кысканын эстеди. Акыры Шукри башын жогору көтөрүп, Сакинанын атасын карады. Анын көз карашы оор басырыктуу жана кайгылуу эле. «Байке, мен азыр сиздердин кандай акыбалда экениңиздерди түшүнүп турам. Жана мен үчүн сиздерде кандайдыр бир көйгөйлөрдүн болушун каалабайм. Мен Аллахтан корком. Ошондуктан кызыңыздын тагдырын бузгум келбейт. Суранычым, аны бул жака ээрчитип келсеңиз. Мен ага ал туура эмес тандоо кылып алганын өзүм айтайын. Аллахтын жардамы менен мен аны бул ойдон кайтканга үгүттөй алам деп үмүт кылам». Шукри сөзүн бүтүрүп, тизелерин карап ойлуп отуруп калды. Сакинанын атасы Шукринин сабырдуулугу жана жигитчилигине баа берди. Ал эрксизден Шукрини жактырып бара жатканын сезди. «Эмне менен оокат кыласың?» деп сурады. «Ар кандай шариаттык темалардагы брошюраларды жазам. Китептерди редакциялайм. Хадистердин сахихтигин текшерем. Алар кайсы булактан алынгандыгын жазам. Бул бир аз болсо да киреше берет. Аллахка шүгүр». Шукри аны эшикке чейин узатты. «Жакшы кал уулум», деди ал чыгып бара жатып. «Аллахым сиздерге жардам берсин, байке», деди ал эшикти жаап жатып. Сакина Шукринин китепканасына атасы менен бирге кирди. Атасы аны чыканактан сүйөп турду. Терезенин жанында аларга далысын салып отурган Шукри аларга кайрылды. Анын көз карашы абдан токтоо эле. Көзүн жогору көтөрбөстөн ал сөзүн баштады. «Сакина, сиздин атаңыз мага сиздин сезимдериңиз тууралуу айтты. Мен ал сезимдердин пайда болушуна себеп болгон нерселерди кылган болсом, Аллахтан, андан кийин сизден жана сиздин ата-энеңизден кечирим сурайм. Мен сиздин сүйүүңүзгө татыктуу эмесмин. Жана бул дүйнөдө менен бардык сыфаттары менен ашкан жаш жигиттер көп деп ишенем. Менин сизге бере ала турган эч нерсем жок. Мен сизге эч нерсе сунуш кыла албайм. Сиздин мага кылган бардык жакшылыктарыңыз үчүн мен сизге ыраазымын. Мен Аллахка сизге жакшы күйөө берсин деп дуба кылам». Сакинанын атасы кызынын селт этип чайпала түшкөнүн сезди. Ага кызы азыр кулап кетчүдөй сезилди. Бирок ал унчукпастан башын ийгеди да шарт бурулуп сыртка жөнөдү. Шукри кабагын түйүп терезеге жүз буруп кетти. Үйгө бара жаткан жолдо экөө тең сөз сүйлөшкөн жок. Сакинанын көздөрү кургак эле. Анын атасынын эсине эрксизден «Өлүккө жараат, оору бербейт» деген эски макал түштү. Анын өзү да ичинен уйгу туйгу болуп жатты. Сакина эми ыйлабай калды. Болгону анын ойлору кайдадыр алыста жүргөндөй эле. Анын жүзүнөн жылмаюу жоголуп, үнүн да эч ким укпай калды. Убактысынын көпчүлүк бөлүгүн ал өз бөлмөсүнөн чыкпай калды. Кошуналардын «Сакина, сага бир нерсе болдубу?» деген суроосуна башын чайкап, «Альхамдулиллах, баары жакшы» деп коет. Шукри менен болгон сүйлөшүүдөн бери 2 жума өттү. «Атаке, Махмудка мени макул деп айта бериңиз», деп айтты да башын жерге салды. «Сен чыны менен муну каалап турасыңбы?» Атасы кызын кунт коюп карады. Сакина бир аз унчукпай турду да «Сиз ушуну каалап жатпайсызбы, атаке?» деди. Кызы эки бети ары кирип, көз көрүнө чөгүп бара жатты. Тамакты көрсө эле жүрөгү айнып, тамак да ичпей калды. Атасы оор үшкүрүндү. «Үйлөнүү тою боюнча эмне дейсиң?» Кызы арык ийиндерин куушурду. «Силер кандай туура десеңер,
ошондой уюштура бергиле. Эң башкысы апам экөөңүздөргө жакса болду. Мен Махырдын кайсынысы болсо да макулмун. Бул күнү Саид Шукриникинен өзгөчө кубанычтуу кайтты. Анын наристе ийиндеринде ак-кара чатыраш палестиналык моюн орогуч бар эле. Муну мага Шукри белек кылды деп кубануу менен жар салды. Мен андан сурап алдым. Сакина колдорун көкүрөгүнө кайчылаштырып бурулуп кетти. Атасы кызынын өзүн кармай албай жатканын байкады. Ошол учурда Саид моюн орогучту алды да жылмайып туруп аны Сакинанын ийиндерине салды. Мен муну сага тагынып турууга берем. Бир аз убакытка. Анткени мен сени абдан жакшы көрөм. Сакина. Шукрини да абдан жакшы көрөм. Абдан. Сакинанын атасы унчукпастан чыгып кетти. Саид өз бөлмөсүнө чуркады. Сакинанын атасы эшикти чала жапты да эшиктин ачык калган жеринен акырын кызын карап турду. Кызы отургучка кулады да буркурап ыйлап жиберди. Сакина керебетте бир чекитти карап, таң алдында өлүм жазасына кетчү болуп, убакыт санап отурган туткундай эле отурду. Апасы анын кийимдерин баштыкка салып жатты. Сакина болсо мунун баарын өзүнө тиешеси жоктой гана карап отурду. Сакина, сен кимге тийгени жатканың сага кызык эмеспи? Деп апасы жылмайып сурады. Жок, айырмасы кайсы? Эгерде ал атама жакса, демек мага дал келет, деп акырын жооп берди Сакина. Апасы үшкүрүндү да башын чайкады. Кече кечинде атасы Сакинага, Сакина, эртең сен күйөөгө тиесиң деген. Жакшы болот атаке, сиз айткандай болсун деп, баары бир болгон үн менен жооп берип, уруксат сурап, идиштерди жууганга жөнөгөн. Махмудпу же башкасыбы, айырмасы кайсы? Анын жүрөгүндө бир гана адам жашайт эле. Ал кара сакал жана бакен барды бар, инвалиддик арабага байланган, кара көздүү, арык жигит. 7 сааттан кийин ал башка адамга турмушка чыгат. Башкача жашоо башталат. Ал жашоо башка үйдө өтөт. Ал башын көтөрдү да отургучка илинген ак-кара сызыктары бар палестиналык моюн орогучту көрдү. Машина токтоду. Сакина башын көтөрүп, бир кабат имаратты карады. Бул имаратта нике кыйылат. Ал башын ылдый салды. Атасы экөө бир иш бөлмөгө киришти. Сакина иш бөлмөдө ары бери жумуштар менен жүргөн кызматкерлерди карабастан өзүнүн бут алдын карап турду. Сакинанын атасы эшикти ачып, экөө чоң иш бөлмөгө өтүштү. Сакина бет маңдайындагы столдо отурган казыны көрдү. Өзүнүн болочок күйөөсү ким экенин билейин деп иш бөлмөсүн карап баштады да Шукрини көрдү. Кичинекей Саид кубанганынан секирип жиберди. Шукри, Шукри, сен чын эле Сакинага үйлөнөсүңбү? Шукри ага учурашып колун сунду. Ал жылмайып, асыртан Сакинаны карады да акырын иншааллах деди. Сакина отургучка кулады. Анын көкүрөгүндө сезимдер уйгу туйгу болуп, өзүн колуна ала албай жатты. Ал эч нерсе уккан жок. Атасы Махырга кызына шарияттык билим берүүсүн сураганын, Шукринин макулдугун сурашканын, эч нерсени уккан жок. Качан гана өзүнүн макулдугун сурашканда унчукпастан башын ийгеди да түш көрүп жаткансып кагазга колун койду. Ал качан гана Саид келип аны тургузуш үчүн колунан тартканда эсине келди. Ал Сакинаны Шукриге ээрчитип келди да анын колун алып, ага Сакинанын кичинекей колун карматты. Сакина өзүн колго алып Шукрини карады. Шукри унчукпастан жылмайды. Сакина толкундангандан жүзү албырып бара жатканын сезип, убагында никап кийип калганым кандай жакшы болгон экен деп ойлоду. Ушундан бир күн мурда мындай окуя болгон эле. Шукри кантип жатат деп Сакинанын атасы Саидтен сурады. Ал ооруп жатат деп үшкүрүнө жооп берди небереси.
Ал мурдагы күнү башын жууйм деп суук тийгизип алыптыр. Анын үйү абдан суук. Газы түгөнүп калып, меши да иштен чыгып калыптыр. Сакинанын атасы да үшкүрдү да көз айнегин оңдоп, сакалын кармалап, ойго батып калды. Шукри жөтөлдү эле башы каттуу ооруп чыкты. Айнекти карап, Саидти колунан жетелеп бара жаткан Сакинаны көрдү. Алар мечитке бара жатышкан. Шукри үшкүрдү да парданы жапты. Чейрек сааттан кийин эшиктин коңгуроосу кагылды. Шукри кейиш менен эшикти карады. Анын бул дүйнөдө бар экенин дагы ким эстеп калды экен? Ассаламу алейкум байке, келиңиз, өтүңүз ичкериге. Сакинанын атасы Шукринин үнү чыкпай калганын көрдү. Жигит, менин сага узак сөзүм бар. Шукринин жылуу төшөккө кирип жатам деген кыялы миңдеген бөлүктөргө быркырап, чачырап кетти. Болуптур байке, уруксат берсеңиз, чай коюлган термосту алып келе калайын. Сиз китепканага өтө бериңиз. Шукри чай куюп сунду да, мен сизди угуп жатам байке, деди. Уулум, менимче сен баары бир мага күйөө бала болосуң го дейм, деп ойлорун топтоп айтты Сакинанын атасы. Шукри аны бир аз таң калуу менен карады. Кызым бул жашоого кызыгуусун жоготуп койду. Эч нерсе жебейт. Саид оронуп жүргөн сенин моюн орогучуңду көрөөрү менен ыйлайт. Албетте, мага 9 адам уулдарына Сакинаны алып бергиси келерин кыйытып айтышты. Бирок Аллахтын каалоосу ушул экен. Кызым сени жактырыптыр. Эмне кылабыз? Сакинанын атасы кайгылуу жылмайып унчукпай калды. Билесиңби уулум, мен 1931-жылы төрөлгөм. Мен шейх Изиддин Аль-Кассамды көрүп калдым. 36-39 жылдардагы улуу Палестина революциясын көрдүм. Мен еврейлер биздин жерлерди акырындап басып алып жатканына күбө болдум. Мен өмүрүмдө көп эле нерсени көрдүм. Бирок азыр аял затынын, махаббатынын алдында өзүмдүн жеңилгенимди мойнума алууга мажбурмун. Кече мен пайгамбарыбыздын, ага Аллахтын салаваттары болсун, кыздарыңарды силер адеп ахлагы жана ыйманына ыраазы болгондорго бергиле деген хадисин эстедим. Мен сенин ыймандуулугуңду жана адеп ахлагыңды көрүп турам, уулум. Жана мен аларга ыраазы экенимди моюндайм. Анын үстүнө менин кызым Сакина дагы бирөөнү жөн гана сулуу көздөрү үчүн сүйүп калчу адам эмес. Ал сенин ыйманыңды сүйүп калды. Шукри Сакинанын атасынын көз карашын сезип, башын жерге салды. Байке, мен кызыңызды бактылуу кылыш үчүн колумдан келген нерсенин баарын кылам деп касам ичем. Сакинанын атасы жылмайды да анын колун кысты. Экөө үйлөнгөндөн 2 күн өттү. Бүгүн Сакинанын атасы конокко келиши керек. Коңгуроо кагылып, Сакина атасынын «Сакина, бул мен» деген угуп эшикти ачты. Ал кызын карады да анын сулуулугун дагы бир жолу баалады. Кара кур тагылган акак боз көйнөк, чырайлуу дене мүчөлөрү, тизеге жеткен өрүлгөн калың чачы. Кызынын чачын 16га чыккыча бир гана жолу алышкан эле. Узун кара кирпиктүү, бакырайган, көгүлтүр, нурлуу көздөрү, жүзүндө бактылуу жылмаюу. Сакина атасынын мойнуна асылды. Атаке, сизге чоң рахмат. Мен сизди ушунча жакшы көрөм. Атасы көзүнө жаш келе калганын сезди да, карып бара жатам го деп ойлоп койду. Сезимтал болуп бара жатат окшойт. Шукри алдынан арабасы менен чыкты да учурашып колун сунду. Уулум, иштериң кандай? 1983-жылдын 10 март күнү Шукри биринчи жолу бутунун бармактарын кыймылдатты. 17-июнь күнү биринчи жолу бутуна турду. Ал эми 1984-жылдын 3-апрель күнү Сакина эгиз бала төрөдү. Мына ушундай окуя, деди Баян.
Муну сага ким айтып берди? Деп Анвар акырын үн менен сурады. Баян бул окуяны айтып жатканда уйкусу качып кеткен эле. Бул менин атам менен энемдин окуясы, деп Баян жылмайды. Эгиздерди Саат жана Масуд деп аташты. Алар азыр каршылык көрсөтүү кыймылынын катарында. Алардан кийин Шамсуддин төрөлдү. Ал дагы алардын катарында. Андан соң Сен үйлөнгөн Баян аттуу кызды болушту. Андан кийин Мухаммад төрөлдү. Ал азыр 14 жашта. Мухаммадтан кийин Тахрир, ал 12-де. Андан соң Абдуллах, ал 10,5 жашта. Анан кайра эгиздер Жихад жана Нидаль, алар 9-да. Сенин атаңдын аты Мухаммад эмеспи? Анын 2 аты бар. Мухаммад Шукри. Азыр аны баары Мухаммад же Абу Масуд дешет. Баян керебеттен турду да шкафтан рамкага салынган сүрөттү алып Анварга сунду. Ал сүрөттө инвалиддик арабада отурган кара шым, чатыраш көйнөкчөн арык жигит отурган. Анын терең кара көздөрү, калың кашы, кыска сакалы жана бакенбарды бар эле. Мойнунда ак кара сызыктары бар палестиналык моюн орогуч оролуп турган. Артында болсо эңкейип аны кучактап көгүлтүр көздү жаш жана Баянга абдан окшош кыз кучактап турду. Сен апаңа абдан окшош экенсиң, деди Анвар. Билем, деп жылмая жооп берип, Баян башын күйөөсүнүн көкүрөгүнө эркелей койду. Анвар көзүн жумуп, ошол замат уктап кетти. Түшүнө кара химарчан, орто бойлуу аялын колунан жетелеген, ак такыя жана көк көйнөк кийген, арык чырай келген узун бойлуу, шейх, анча жаш эмес жубайлар кирди. Ким Аллахтан такыба кылса, анын жолун ачып коет жана ойлобогон тараптан ырыскы таап берет. Ошентип, ким Аллахка тобокел кылса, өзү жетиштүү. Талак сүрөсү 2-3 аят.